Таңшола көрсөтүүсү азыр болсо бизге келип калган конокторубуз менен тааныштырсак, Кара Жорго номер 1 музыкалык тобунун жетекчиси Кубаныч Эсенбаев. Тележурналист агайыбыз жана Кара Жорго музыкалдык тобу Асель Касманкунова, Эльмурат Майрамбек уулу жана Сережа Зеленовский. Кош келдиңиздер. Маанаңыздар жакшыбы? Саламатчылык. Жакшыбы. Жакшы. Биз абдан кубанычтабыз, биз чакырып койгонуңуздарга. Таңшоолуга келип алып кубанып атабыз. Бүгүн биз күн эми жаркып калды биз үчүн күн. Кошай. Сонун экен. Сиздер акыркы кездери интернет, социалдык тармактардан көрүп атабыз, Кара Жорго менен Майкл Джексондун батылы деп. Негизи бул абдан сонун жаңылык. Айкалыштырып дагы. Туура. Негизи идея кимге таандык? Эми баарыбыз эле ойлоп тапканбыз мынча биргеликте. Абдан мындай Кара Жоргону өркүндөтүү максатында поп музыканын королу Майкл Джексон менен бул батыл кылалы дедик да. Кыргызстанда Майкл Джексон стилинде билген эң бир мыкты бийчи бар да. Бул да номер 1 да. Кара Жорго номер 1 биз болсак, булар Майкл Джексон стилинде билген номер 1 Сергей Зеленовский бар да. Мына экөөнүн ортосунда бир жакшы мындай достук батылын өткөрөлү, жарышын өткөрөлү дегенбиз да. Анан салыштырып койсок, ритмде туура келип калды, музыкасы да чак келип калды. Анан аябай мындай элдин ойготот экен да, аябайчы. Аябай ошондон мындай чоң кызыгуу жагалып калды. Анан бийлеп келсек жарашты, музыкасын окуп келсек жарашты. Музыкасын да Сергей түздү. Башында кичине башкачараак болчу, азыр күндөн күнгө жакшы болуп кетет. Анан экөөнүн ритмде туура келип калды. Кыймылдарында окшоштуктар бар экен. Ошондон көпчүлүктүн кызыгуусун туудурду деп ойлойм да. Анан Кара Жоргону өркүндөтүүгө дагы бир жакшы салымдар кошулат деп ойлойм. Кубаныч мырза, сиз негизи кыргыз бийини өркүндөтүп келесиз ар дайым. Жана сиздин айтышыңыз боюнча кыргыз бийинин тамырын, тарыхын дагы изилдеп келесиз. Кара Жоргодон тышкары дагы кайсы бийлерди азыр изилдеп жаткан малыңыз? Эми кыргызда бийлер көп экен да. Баягы көпчүлүгү Кара Жорго деп алгач таанылып калды. Анан Сатка берки, Сынмай би, кыргыздарда Жокер би деген болчу экен да. Анан кыздар үчүн аябай жагымдуу бир Муун би деген бар. Мына ошолор дагы күндөн күнгө өркүндөп баратат да. Мурун мындай Кара Жорго кыргыздын бийине көбүрөөк мындай кыймылдар аз болсо, бул күндөн күнгө азыр байып келатат да. Кезегинде лезгинга деле же болбосо степ делечи кыймылдар аз болчу да. Бири-биринен көрүп, бири-биринен байытып, жарышып отуруп, анан кыргыздын эми бийлер да ушундай байганда кыймылдарга. Ансыкандай ошол биздин Кара Жоргода күндөн күнгө жакшы кыймылдарга байып, кооздугу, көркөмдүүлүгү артып келатат да. Жакшы. Ага, айтыңызчы, бүгүнкү негизги темабызда мындай, эми генерик алалы деп чечтик, талантым бар, таанышым жок деп белгилей аламыз багытта. Талантты болуп, анан таланты жок болгон күндө эле кыргыз эл журтчулугуна чыгып, элге таанылып, эл оозуна алынса болобу, мүмкүнбү? Сиз ушунча жылдан бери албетте ушул тармакты аркылап келатасыз. Эми көзүм мончок жерде калбайт деген сөз бар да. Ансыканда керектүү болсо, мындай азыр бүгүнкү күндө телевидение эле эмес, бүгүнкү күндө телевидениелерде көп, биринчиден, экинчиден интернетте көп да. Анан бир жакшы нерселер интернетте аябай таркап кетип атпайбы. Анан эгер адам чын дилинен эле ошол бир мындай өзүнүн талантын тартып алгысы келсе, азыр мүмкүнчүлүктөр көбөйдү деп билем да. Ошондуктан ошону мындай көркөмдүү кылып, таасирдүү кылып берсе, мына бүгүнкү күнү бат эле жайылып, мындай керек болсо интернет жылдызы болуп кетиши да мүмкүн да. Ошон үчүн интернеттин ылдамдыгын тездеткиле, жакшынакай роутерлерди колдонгула, жана талантыңарды дүйнөнүн, Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн баары Марска чейин таанытса. Мына ушул азыр бүгүнкү күндө Кара Жоргонун ишенсеңер Рио де Жанейродон чалып атат да. Жазып атышат бизге. Кыргыздар жазып атат. Кыргыздар эмес, башка улуттагылар. Ошо Бразилияда жазып атышат да. Сенин бийиңер башкача экен, сенин стилиңер башкача экен деп таң калып атат да. Бизде ошол эле, мисалы үчүн Кара Жоргонун миңдеген, 1,5 миң, канчалыгы миңдеген перепосттор бар да. Бүт эле түрк тилдүү элдер Кара Жоргону бөлүшүп алган да. Биздин эле Facebook'тан айтып көрөм да. Ал эми YouTube'да Кара Жорго бир эле каналда 1,5 миллион, 1 миллион 200 миң ар ушундай да, эгер мындай эсептегенде 5 миллион, 7 миллион просмотр бар эмен Кара Жоргонун. Кара Жоргонун просмотру Рионун карнавалын элестеттиңиздер бартыңыз. Самба, Рио деп Кара Жорго деп. Абдан экзотика болуп атат да. Экинчиден
мындай кыймылдары биздики кара жорго стили башкача болуп атпайбы? Бул деген лезинка окшобойт, бул деген чечетке окшобойт, башкага окшобойт да, бул деген өзүнчө, бул деген кыргыздын гана мүнөздүү сонун кыймылдары бар да. Табиятты да. Мына. Кубаныч мырза, келиңиз бул жака өтүңүз, анда азыр биз бийге чогуу назар салалы. Акыл жакшы болот. Азыр кезекте мына жогоруда көп айтылып аткан Майкл Джексон король поп музыка деп билебиз. Жана биздин сахнанын кара жоргочулары, кара жорго музыкалдык тобу. Сергей Зеленовский, Асель Касмаконова, Эльмурат Майрамбек уулу маэстро музыка. Браво. Азаматсыздар. Азаматсыздар. Сергей Валерьевич кыргызча үйрөнүп атабы? Ооба, үйрөнөт. Атайын кыргызча үйрөнөйүн деп максатта коюп атат да. Биз менен кыргызча сүйлөшкүсү келет. Биз дагы булар Эльмуратта да орусча үйрөнүп атышат. Болсо кыргызча үйрөнүп атат. Ошондон жакшы команда болуп, булар көп чакырышат да, булар тойлорго барат, концерттерге барышат. Ошондон бири-бирин көбүрөөк жакшы түшүнүш үчүн мындай тилди үйрөнүп атышат да. Менен өздөрүнүн кыймылдарды окшоштуруп, ошо үйрөнгөнчө, репетиция болгончо үйрөнүп атышат. Элдин алдына чыкканда эл кандай кабыл алып атат бул бийди? Бул таң калуу менен кабыл алып атышат. Эч ким ойлогон эмес да, мындай кара жорго менен Майкл Джексон бир сахнага чыгып калышат. Ошондой болуп калат деп, анан улам сайын биринчи музыка жай башталды, улам кызып отурат экен, анан кыймылдарын карасаң окшош да. Эне Майкл Джексон монда болгон кыймылдарын карап көрсөгөндө. Мен сизге бир сунуш киргизем. Атай мырза менен дагы бир айкалышып керек го дейм. Андай кыймылдарды анча деп буларды кашап тойго барса, элин баттен биринчи ойлойт, эмне болуп атат депчи, биринчи Майкл Джексон башталды, кара жорго экөө жарышып атсачы, кызык болот экен да. Көпчүлүк таң калып. Негизи көөнөрүбүз тема окшойт. Кыргыз бийи мына
biraz басаңдап баратканда мына кайрадан эле мына жаңы дем, жаңы күч, жаңы үмүткө бөлөнүп аткандын бул бир көнөрбөс тема экендигинен белги берет го деп эсептейбиз да. Рахмат сиздерге, чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз. Мыктысыздар, азаматсыздар. Серега, сиз азаматсыз. Башы эке кошек. Асель Касмаконова, Эльмурат Майрамбек уулу жана Сергей Зеленовский. Жана биздин ар дайым кыргыз эли үчүн мына ушундай оригиналдуу номерлерди дайындап, кыргыз эли үчүн кызмат өтөп жүрө бериңиздер демекчибиз. Рахмат сиздерге. Чыгармачылык эргүү каалайбыз. Рахмат, ийгилик сиздерге. Рахмат. Эмесе көрүшкөнчө Кара Жорго дагы не деген дүйнөлүк сахналарды багантар экен, ага убакыт жана аракет далил болот. Достор, биздин агайыбыз айтмакчы, белгилүү, атактуу же болбосо мындай өз оюңузду айтууда достор азыр чек жок. Талантыңыз бар болгону дагы, таанышыңыз жок болгону дагы азыр колдо интернет бар жана таңшылоо көрсөтүңүз бар, Албетте. Улантабыз достор, эфирде жаңылыктар түрмөгө. Көрүшөбүз. Кеттик.